Assalamu alaikum урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында Кара суунун Сары Колот айылынан, тактап айтканда бул айылдын түштүк батыш тарабындагы жаңы конуштан сатыла турган 11 сотук жер тилкесиндеги 4 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтмөкчүбүз. Андан назар салыңыздар, сиздерге дарегини толук түшүндүрө кетейин. Эгерде Кара суу тараптан келген болсоңуздар, Сары Колот айылынан чыга бериш жеринде жолдун сол тарабында достор, сол тарабында кичине ушул ак контейнердеги дүкөнчөнү бардыңыздар билесиздер. Мына ушул дүкөндөн 50 метр гана өткөнүңүздөрдөн кийин оң тарапка бурулган жалгыз кичине көчө бар. Ушул көчө менен 200 метрдей жогору чыгасыздар. Дөңсөгө чыккандан кийин солго бурулуп, дөң менен түз тал катары менен бара берсеңиздер, ошол жерден даректи толук түшүндүрөбүз. Мындан дальше От Задырга дагы чыгып кетсеңиздер болот. Таш арык айылы аркылуу барып Жаңы Арыктан чыгасыздар. Эми достор, ал жактан дагы келсеңиздер болот. Бирок мындан бир 500 метр нары жакта сол тарапка бурулган дагы бир көчө бар. Эгер ошол жактан келген болсоңуздар, бул жактан барсаңыздар оң тарапка буруласыздар. 500 метрден кийинки жолдон дагы теректер аркылуу аралап айланып барсаңыздар болот. Эми калганын ээсинин өзүнүн номери экран астында камтылган, ошол жактан дагы чалып айланышып бара бересиздер. Эми жолдон даректерди түшүндүргөнчө сатыла турган үйдүн өзүнөн толук маалымат беребиз достор. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз чыгып келе бересиздер, ушул тал катар менен. Келсеңиздер бул жерде түпик көчө. Сиздер ушул жерден, ушул үйдүн алдынан түз өтүп бара бересиздер достор. Тетиги үй сатка коюлду. Мынакей урматтуу достор, жанагы сатыла турган үйдүн дагы дарегине келип жеттик. Айланасы бүт песка блоктор менен тосулган. Азыр эми бул үй боюнча, жер боюнча кенен маалыматтарды үйдүн ээси биргеликте сиздерге жалпы маалымат беребиз. Жүрүңүздөр, анда сиздерге маалымат берели. Ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум, кандайсыз, амансызбы? Алейкум ассалам, жакшы, шүгүр. Сиздер жакшыбы? Үйдү сатка коюп турсуз да? Ооба, койдук. Жериңиз да кенен турбайбы? Жериңиз канча сотук? Жер где-то бир 10-11 сотик. 10-11 сотук. 10-11 сотик. Үйүңүздүн узун турасы канча бөлмөлүү? Үйдүн узун турасы 17ге 6. 4 бөлмөлүү залы бар. 17ге 6. 17ге 6. 4 бөлмөлүү. 4 бөлмөлүү залы бар. Жакшы. Чегаралары бүт такталыптыр. Чегаралар Г бүт такталган. формасында чек чейтип мына ушундай песка блоктор менен тосуп коюпсуз. Дарбазанын дагы орду калтырылыптыр. Буюрса, Калтырылган, жакшы. Анан бул жагында тандыркана бар экен, отункана бар экен, Ооба. Буюрса, келечекте бул жерге жанагындай тапчан менен үй чочок курулат да буюрса. Кудай кааласа. Жакшы, бул жагы кайсыл жерден болуп калат чегаралары? Бул жагы ошол ылдыйга түшкөндө сарайга фундамент куюлган. Сарайдын узун турасы фундаменти 20га 4,5. 20га 4,5. 20га 4,5. Чоң сарай салып атсыз да анда. Чоң сарай салып атканбыз өзүбүздүн план боюнча. Жакшы. Мына урматтуу достор, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Сарайдын фундаменти экен. Бул жердин бурчунда ажаткана жайгашкан. Бул жагында болсо кенен место калтырылыптыр достор. Өзүнчө дагы бул жерге дарбаза куруп алсаңыздар болот. Сарайга пландаштырмалуу. Сарайга пландаштырылган. Бул жакта үйдүн подвалы бар экен, Бир үйдүн асты подвал экен. Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичи кандай планда жайгашкан, бөлмөлөрү боюнча толук маалымат беребиз, көрсөтөбүз. Бул кире бериш жери, бут чечмей жер деп коебуз, Ишкасы. Ана жүрүңүздөрчү, үйдүн ички шарттарын көрөлү. Ана, бисмилла. Темир эшиктери бар экен, ана темир эшиктери. Негизи бул панорамный айнек терезелери темирденби? Темирден. Жакшы. Өтө сонун. Жүрүңүздөрчү, кана бисмилла. Ойбой, бул коридор зал го, мектептин залындай эле. Мектептин залындай. Коридор. Коридор ошондой. Полуна кафель басканбыз. Кызарып турат кафелдер. Анда бир четинен баштай берели. Бул жагы азырынча убактылуу кухня экен, Ооба. Квартиранттар жашап атабы, кандай? Квартиранттар жашап атат азыркы учурда. Ана, бисмилла, жүрүңүздөрчү. Бешикте баласы бар экен, акырын сүйлөйлү. Бул көчө тарапта караган бир терезеси, бир аз сөөрчү. Тапчан. Тапчаны, анан потолок мына ушундай өзүңүздөр көрүп тургандай жасалган. Бул жагы кыш бешкеси кафелдениптир, эки үй тең, от жакканда жылууланат. Жакшы, сонун. Бул жактан
Эми экинчи бөлмөгө киреличи. Экинчи бөлмөсү кандай бөлмө? Экинчи бөлмөлүү деле ушул. Мына ушундай шартта дубалдары абойлонгон, мына гүлдүү түстүү абойлонуп туруп потолок жасалгаланган, асты болсо даярдалыптыр. Мына ушундай жанагындай ДСП, ОСПлар менен Ооба. пол кылып алсаңыздар болот экен достор. Жакшы. Бул деле узун туурасы болжол менен 3,60га 4 экен, 4. Жакшы. Бул жагы эми спальный. Ооба. Андан кийин бул тараптагы эшикти ачып кире турган болсок, бул кандай бөлмө? Детский окшойт. Бул деле ошол детский, ооба. Жаш балдар уктоочу бөлмө, бул деле ошол 3,5га 4, узун туурасы мына чорный потолоктору болгон. Бул жагы кара шуак бойдон экен. Калганы эми өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша ремонтторуңуздарды улантсаңыздар болот достор. Андан кийинки бул туш тараптагы 2 канаттуу эшикти ачып кире турган болсок, айтпасак да белгилүү болуп калды. Бул жак бүт элекпи? Бул жак бүт элек. Зал, Чоң зал. Залдын узун туурасы болжол менен 6га 4,5 болуш керек. азыр эми жакшы. 6га 4,5. Асты мына азыр убактылуу отункана, көмүркана болуп турат экен. Эми каалагандай кылып жанагындай буюм тайым сактоочу подвал катарында пайдалана бересиздер. Жакшы. Негизи бул үйдөн салынганына канча убакыт болду? Бул үйдүн салынганына 2018-19 жылдары салып бүтүрүлдү. Ошондо где-то бир 4-5 жыл болуп калды, Кудай кааласа. 4-5 жыл. 4-5 жыл болуп калды. Жакшы. Бышкан кирпичтен салынганбы? Бышкан кирпичтен ушул жери бышкан кирпичтен болгон. Калганы пакса. пакса. Өтө жылуу. Азыр шипер менен жабылыптыр, Шипер менен жабылган, ооба. Түшүнүктүү. Анан эми баасын канча деп атасыз? Баасын эми Кудай кааласа бир 35 деп атабыз, аз маз кеми бар. $35,000 бир аз кеми бар. Бир аз кеми бар. Сүйлөшөбүз. Сары колоттун жаңы конушу бул, Сары колоттун жаңы конушу, ооба. Урматтуу достор, бул Сары колот айылынын күн батыш, тактап айтканда түштүк батыш тарабындагы ошол жаңы конушу. Өзүңүздөргө дагы белгилүү болду. Башында сиздерге даректерин көрсөткөнбүз. Ошол дарек аркылуу келип көрө бересиздер. Узун туурасын айта турган болсок, жанатан бери айтты. 17ге 6 экен, бир подвалы бар, 4 бөлмөлүү. Бул жанында дагы кошумча гараж кыласыздарбы, же болбосо кошумча курулуш үй-чөчөк кыласыздарбы, тапчан кыласыздарбы? Бул жакта дагы месте калтырылыптыр. Дубал менен үйдүн ортолугунда 2 метр месте калтырылыптыр. Бул жагы сарай. Мал чарбачылыгы менен дагы алектенсеңиздер жерлер кеңир экен. Бул жагын жашыл бакка айландырасыздар деген ойдобуз. $35,000 бааланды. Кеми болот, ырымына түшүрө бересиз да? Албетте. Алмашуу жолдору жана бөлүп төлөө мөөнөттөрү барбы? Алмашуу жолдору варианттар дегенде эми ал жагын карап көрөбүз. Ал жагын эми сунушка карап, сүйлөшө бересиздер. Сунушка карап сүйлөшө беребиз. Жакшы. Светтер келиптир. Таза суу келгенби? Таза суу быйыл эмес, эмдиги жылы келип калат, Кудай кааласа. Азыр ташып ичесиздер. Азыр ошол жерден ташып ичебиз, анан арыктан агат. Арыктан агат экен достор. Ооба. Жакшы. Биз анда ээсинин номери экранын астына камтыйбыз. Өзүңүздөр ошол экранга камтылган номерлерге чалып байланышып келе бересиздер. Маршрутту каттам, Сары колот маршруткасы каттайт, Ооба. Мындан дальше чыгып кетсеңиздер, жана башында айткандай 30 адыр тарапка чыгып кетесиздер. Өзгөн тарапка, Ош тарапка, бул жагы болсо Кара суу тараптан Ош жакка кетесиздер. Мына ушундай урматтуу достор, сиздерге насип кылсын, агарыңыздар, көгөрүңүздөр. Эгерде ушундай жерден, тынч жерден, жакшы жерден жер үй издеп жаткан болсоңуздар, анда бул үй сиздерди күтүүдө. Өз ээсин күтүүдө достор. Чамдаңыздар. Эми сиз сатуу максатында эмес, өзүңүзгө деп кургансыз да? Өзүмө деп албетте жашайбыз деп курганбыз, жакшы немелер менен, пландар менен аябай мээнет кылып, жакшы немелер болгон. Азыр эми айла жок акча каражаты керек болуп сатуудасыз. Айла жок акча каражаты керектелүүчү үчүн, ошон үчүн сатуудабыз. Анан негизи аябай жакшы сапаттуу курганбыз. Пешене терибиз менен эң негизгиси. Урматтуу достор, сиздерге насип кылсын. Соодаңыздарды берсин анда.